Дордойдо пайда алып келбейт, Орто Сай базарында пайда алып келбейт да. Эки чоң базар. Муниципалдык 3 гектардан берилген жерлер. Депутат болсом деле ГАИниге кадимкидей калтырап сүйлөй албай калам. Жен, жаман кетип баратканда мен эмес, машинам үркөт. Халилов Жамшит экс-министрибиз ошо жакта бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат дейт. Жумушу бар, бирок жумушка эч кандай келбейт дейт. Мага дагы көп кайрылуулар болуп атат да. Орозбек Курманжан деген дагы кайрылуу жасап атат. Бир топ темир жолдо болгон мыйзамсыз иштерди бизди мыйзамсыз жумуштан алып атат дейт. Бул кайрылуусунда Халилов Жамшит экс-министрибиз ошо жакта бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат дейт. 40.683 сом айлык алып атат. 8 саат жумуш ал жерде жумушу бар, бирок жумушка эч кандай келбейт дейт. Мен айтат элем да, мына бул темир жолго тиешелүү мал деле ошо жерде жумуштан кеткени деле кетпегени деле ошо жерде сөзсүз түрдө жанагындай калып, мына акционерный общество кылабыз дегендердин бирден бир ошо жерде Минтранска тиешеси бар адамдар, ошо жердин мындайча айтканда дамын татып калган адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошо жерде жүрөт дейт да. Мына эми бүгүнкү күнү ошо жерде 1% же болбосо 10%ке акционер болуп кирген адам бул деген эбегейсиз байлыкка ээ боло турган адам да. Сиздер мына ушул нерсеге түрткү берип атасыздар темир жолдо. Темир жолдон түшкөн акчанын өзүнөн эле туура багыттап, ошону вагондай алып, ошону түздөсө болот. А сиздер жок, ошо жерде кызыктар адамдарды бүгүнкү күнү ушу акционерный обществого жасашыбыз керек деп, мына ошо жерге бир эмеге мамлекеттен түшүп аткан жерге бир мындай ошо жерге кирип алганга аракет кылып атат да. Мен ушинтип эле айтат элем. Урматтуу Тазабек Икрамович, мени кечирсеңиз, бул кичине маалымат расмий тилинде айтып кетейин. Мына биринчи вопрос боюнча бывший министр Халилов деген мурун иштеген, азыр иштебейт. Мурун дирекция болгон. Мурун качан? Уже 3 ай болуп кетти го. 3 ай. Жок, мына азыр деле 8 саат деп алып атат деп атпайбы? Мына алган акчасы 40.683 дедимби, канча дедим? Азыр анда зарплата жок, азыр иштебейт. Азыр иштебейт. Темир жол. Буну текшерүүгө алабыз, качан акыркы жолу айлык алганын дагы териштиребиз сөзсүз түрдө. Буга чейин эмне үчүн жумушка келбей туруп айлык алып жүрүшкөн? Бундайлар көп да бул бир эле пример деп атат. Урматтуу Тазабек Икрамович, бул бир сторонада турабы? Жок, бул бир эле пример деп атат да, бир эле адамды айтып атат. Бул жерде көп дейт. Жумушка келбей, 5000 адамдын ичинде жумушка келбегендер өтө көп дейт. Именно жумушка иштеп аткан адамдарды жумуштан алып аткан, анын жумушка келбей айлык алып аткандар бир топ дейт. Бул эми баягы таанымал адамды айткан эле маселеси. Азыр эми бизде проверка жүрүп атат. Прокуратура, счетная палата и ГКМБ карап атат. Как раз ошо Орозбеков Курманжан жазган заявлениясы үчүн текшерип атышат. Мурадов Жанышбекович, ушуну биздин отдел аркылуу, комитет аркылуу протокол тапшырды. Макул, сунушка чечимге киргизбайбыз. Бардык текшерүүчү органдар канча адам бүгүнкү ошо жерде 5000ден ашык адам иштеп атат. Кимиси чындыгында иштейт ошо жерде. Кимиси иштебей айлык алып атат. Ушунун баардыгын текшерип, биздин комитетке келип ушунун баардыгын ачыктап берген суранып кетет элем. Милициядан коркпой калды. Мен бала кезектен Чистковойдон тияктан каччу элек, вообще Чистковойдон көргөндө коркчубуз. Формачанды коркчубуз. Ушул убакка чейин ГАИдан корком. Чын депутат болсом деле ГАИниге кадимкидей калтырап сүйлөй албай калам. Чын жаман кетип баратканда мен эмес, машинам үркөт ГАИден. Жок, соол. Мен вообще ичпейм.
Эми ал кеп даже корккон эмес, просто менен башым чаап албайт да көп болсо штраф. Ошону баягы формачан кишинен сыйлап бир эметип турчубуз да. Бүгүн формачанын жанына келсе көрбөйсүңөр, сразу видеого тартып, ар кандай мугалим эмес, гаини, милицияны мазактап атышат. Мугалимди бер жакты калтырып коелук. Ошондуктан колдойм дагы бир жолу. Бирок силерге да рахмат, ушул негизи ушул проблеманы көтөргөнүңөргө. Эми менин оюмча депутаттар колдойт эле болуш керек. Анан иштеп кетеби, иштебейби бизден көрөбүз деп буйруган. Могу эле бир нерсени таң калып атам. Мен просто мисалы, урматтуу коллегалар, Бишкек шаарында 4 муниципалдык рынок ачылган. Бир да сом пайда алып келбейт азыркы учурда. Вот Орто Сай, Дордой, уже бүт муниципалдын жерлер болчу да. Анан азыр вот развитие өнүктүрүүгө могу мен түшүнбөй атам. Проектное предложение по строительству крытого рынка. Бул ижарага берилет торговый места. Балким Акылбек Тогузбаевич, сиз ошол жактан шайланып келдиңер, 2-3 парк деле за место этого салсачы. Каракол шаарына көбүнчөсү бизге горнолыжка келишет. Анан бүт бар. Мен каршы эмесмин. Биздин шаарлар бүт бар өнүгө берсин. Мусороперерабатывающий болсун, жолдор жакшы болсун, тротуарлары бүт жака макулмун да, спорт комплекс. Крытый базар деген бул өнүктүрүүгө эмне кандай пайдасы келет? Акылбек Тогузбаевич, мен түшүнүп атам, каршы эмесмин, просто мисалы да мына 4 Дордойдо пайда алып келбейт, Орто Сай базарында пайда алып келбейт да. 2 чоң базар, муниципалдык 3 гектардан берилген жерлер. Вот ошо мисалы Бишкек шаарында сөзсүз арендасы көбүрөөк да. Анан алардын биз сурасак, комиссия түздүк. Сурасак алар айтат, арендага берип атабыз. Анан кароолчуга төлөйлүк, тиге төлөйлүк, буга төлөйлүк, анан арендатор жок, тияк ошолтон мен ошо 0 да азыркы учурда. Анан просто менин оюм, жеке менин оюм. Балким мен түшүнүп атам бүт эле. 150 миллион менен 3 чоң парк. Илтеген парк. Там можно и силердин атыңарды берип койсо паркты, тиги бүт баарына берип койсо шикарный, именно шаарга керектүү нерсе болот эле да, базар эмес да. Жеке менин оюм.